Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды да Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Бүгүнкү орозо тууралуу сабагыбызда фидия тууралуу айта турган болсок. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва алаллазина ютиқунаху фидиятун таам мискин" деген. Орозо кармаганга кыйналганы себептүү кармабаган адамдарга ар бир күн эсебине бир жакыр адамды, бир мискин адамды тойгузуу фидия дейт. Фидия берүү туурасында ошол өкүмү боюнча ошол бала эмизген аял же картаң жаштагы киши же ошол кары кемпир же аксакал же айыкпай турган оорусу барлар Рамазан айынын орозосунун ар бир күнү үчүн бир кедейди тойгузуусу фидия болуп саналат. Эми бала эмизген аял ошол орозону ошол казасын карма береби же кедейлерди тойгузуп коебу деген маселеде эми алымдар ортосунда талаш бар. Кээ бир алымдар бала эмизген аялдар ошо орозо тутпайт, фидия берет, кедейлер тойгузуп коет деген, тамак берет деген. Кээ бир алымдар жок, тамак бербейт, ошол орозосунун казасын кармап берет деген. Эми бул маселеге биз терең кирбейбиз. Эми жалпысынан мына ушундай. Эми фидия тууралуу айтып атабыз. Эми фидия орозо күндөрү ошол Рамазан айы киргенден кийин ошол орозо тутпаган киши үчүн үзүрү себептүү фидия берүүсү парз болот. Рамазан кирбей туруп фидия берилбейт. Мисалы үчүн Шабан айында мен ошол 30 күндүк бир айлык орозонун фидиясын берип коеюн десе болбойт. Анткени али парз боло элек. Рамазан айынын айы көрүнүүсү менен парз болот. Орозо кирбей туруп фидия берүү болбойт. Риваят кылышынча Анас ибн Малик радыйаллаху анху ушул сахаба картаң жашка келип алсыз болуп картайып калган кезде ошол орозо тута албай калган убакытта Рамазан айынын акыркы күндөрү ошол мискиндерди, жакыр адамдарды топтоп тамак берип коет экен. Мисалы үчүн бирөө ошол орозо тута албайт, анан Рамазандын акыркы күндөрү бир 30 жакыр кедей адамды алып келди дагы ифтарлык кылып берди, тамактандырып койду. Кутулуп кетти. Болду. Эми алымдар ошол жакыр адамга, мискин адамга бериле турган фидиянын өлчөмүн ошол тамактын өлчөмүндө ихтилаф кылышкан. Канча берилиш керек? Кээ бир алымдар фидиянын өлчөмү ар бир күн үчүн бир когуч, мындайча айтканда бир когуч болжол менен 750 грамм деп айтышкан. Башка уламалар болсо 2 когуч болжол менен 1,5 килограмм деп, 1,5 саа деп, жарым сааны караса 1,5 килограмм болот экен. Муну кайсыдан алышкан? Муну ихрамдагы киши бир тыюу салынган бир ишти жасап кое турган болсо, Кааб ибн Ужрадан келген хадисте пайгамбарыбыз айткан: курбандык сой, же 3 күн орозо карма, же 6 мискинге 3 саат тамак бер деген. Мына ушундан алынган. Бул хадистин негизинде ошондуктан ошол жарым саа эң болбоду дегенде жарым саа. Жарым саа берсе, 1,5 килограмм берсе, мисалы үчүн күрүчтөн, же унданбы, же ошол эл үй бүлөсү эмнени тамактанат? Үй бүлөсүндө көбүнчө колдонуло турган азык түлүктөн ошол берет. Мисалы үчүн 1,5 килограмм күрүч бере турган болсо, анан ага эт кошуп, май кошуп берип коюусу мустахаб болот. Эми мискиндерди, жакыр адамдарды чогултуп тамактандырып койсо дагы болот. 30 өөнү, 30 мискинди же бир алып келип туруп тамактандырып койсо да кутулуп кетет. Же күн сайын бирөөдү тамактандырып барса дагы болот. Күн сайын бирөөдү тамактандырып барса дагы болот. Эми ушуну мен азык түлүк кылбай эле акча менен берип койсом болбойбу, күнүгө 200 сом, 300 сом десе, бул маселеде алымдардын талашы бар. Бирок аят хадистерде акча маселеси келген эмес. Эч бир аят хадисте пайгамбарыбыз акча берилсин деген мындай маселе айтылган эмес. Ошондуктан абзели, жакшысы ошол тамак аш менен, азык түлүк менен берген жакшы, аятка ылайык. Аллах Таала Куранда тамактандыргыла деп атат. Тамак.
Пайғамбарыбыз хадистерінде дағы тамақ келген. Эми кейбір алымдар бұл мәселеде ихтилафташқан. Кейбір алымдар имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик тамақтан ғана беріледі деп айтышқан. Бұлар көпчілікті түзет жумхур алымдар. Ал эми кейбір Шейхул Ислам ибн Теймия, имам Бухари рахимахулла, жана Абу Ханиф рахимахуллалар ақша менен бере берсе боло берет дешкен. Мына ошондуктан Аллах Таала айткандай эле тамак менен берип кутулганга эмне жетсин, аятка ылайык, хадиске ылайык. Эми кимдир бирөө акча менен кутуламын деп аткан болсо, тиги алымдардын пикирине карманып, биз аны эмне туура эмес деп айта албайбыз. Анткени алымдар иштихады, эгер адашкан болсо аларга бир ажыр, эгер адашпаган болсо эки ажыр. Ошондуктан далили күчтүүсүн алып инсан амал кыла берет. Аллаху алам.